Эми сиздер мигрант болуп Европага, Москвага, Россияга барып иштегендин кереги жок тугандар. Сиздер эми Кыргызстанда өзүңүздөр мындан кийин болуп кетесиздер. Бирок кантип болуп кетесиздер десиз, тугандар караңыздар. Мына акчаны көрүп атасыздарбы? Ушул акчалар сиздин дагы эшигиң алдыңызда бак болуп, мөмө болуп, ушинтип шиңгил болуп турат тугандар. Анын үчүн бул көчөттөрдү каяктан алабы десеңиздер, кимге кайрылабы десеңиздер, албетте Ош шаарындагы Абдулла акаңызды баарыңыздар эле тааныйсыздар, тугандар. Абдулла ака, ассаламу алейкум. Амансызбы? Иштериңиз жакшыбы? Элибизге кызматты кыла бериңиз. Ака, жүрүңүз эми алдыраак чыгалы ака. Могу көчөттөрүңүз эмне сиздики уже акча бере баштадыбы, мөмө бере баштады. Бул кандай түшүнсө болот бул? Эми бул көчөттөр интенсивдүү көчөттөр, бат мөмө берүүчү көчөттөр. Эгерде буларга жакшы кам көрө турган болсо, мына чындыгында мына ушундай кылып туруп акча иштей турган тармак да бул. Мына айыл чарбада мисалыга мал багуу, кой багуу, айыл чарбага кирет, андан сырткары баягындай сабиз эгүү, картошка, баягындай жемиш мөмөлөр, жемиштердин ичинен ошол айыл чарбанын эң кирешелүү тармагы багбанчылык болуп эсептелет. Себеби дегенде мына ушул эле бадам дарагы эгерде жакшы кам көрүп карагандан кийин мына ушул 7-8 жылы эң аз дегенде 10 килограмм түшүм берет. Бадамды мисал үчүн хотто ушундай кылып эле ар бир килограммы 1000 сомдон сата турган болсо, мына мисал үчүн бул дарак 10 000 сом киреше алып келет. Бир гектарга ушундай бадамдын көчөтүнөн эң эле аз дегенде 660 батат. Элестетип көрүңүз, ар бир дарагыңыз 10 000 сомдон киреше алып келсе, болсо 6 миллион 600 000 акча болот. Эгерде бир үй бүлө күнүнө 1000 сомдон иштете турган болсо, мисалы үчүн орто үй бүлө 5, бул 365 000 сом эле кетет. Ошол 6 миллион 600 000 сом менен 20 жыл окат кылса болот ушул. Бир жылдык түшүм менен. Караңыздар тугандар. Мына. Болуп кетем десеңиздер, Абдулла акага келсеңиздер. Мына тугандар, мына гилес. Бул гилес, кокон гилес. Мына ушул кокон гилесибиз 2-чи жылдан баштап туруп түшүмүн көрсөтөт. Мына 4-чү жылы уже КАМАЗ келген КАМАЗга, мисалы үчүн менде дагы кокон гилестин мөмөсү бар деп туруп, мына биздин кокон гилестин түшүмдөрү чоң болгондугу үчүн бул коробкага кетет дагы 1000 сомго чейин сатылат. Болуп кеттиңиздер. Эгер ушу көчөттөн алып эккен болсоңуз, болуп кеттиңиздер, көрөсүздөр. Ал эми мына алмурутка келе турган болсок, бул алмуруттун көчөтү 1 гектарга 1200 штук батат дагы. Мына ушул күчүнө киргенде 8-9 жылы эң аз бергенде 100 килограммдан ушундай сапаттуу, дүйнө жүзү таныган сартабой алмурут бере алат да. Машалла. Мына ошондо биз 1 гектардан 120 тонна алмурут сата турган болсок, 1 эле доллардан сатсак 120 000 доллар киреше берет бул. Ака, тонда караңыздар. Бул көчөттөрдүн айырмачылыгы кандай? Бул көчөттөр бардыгы лабораторияда жасалат, мына тамырлары. Мына тамырлары өзүнчө өстүрүлөт, үстү өзүнчө өстүрүлүп туруп, анан кийин мына ушуга уланат. Мына ушул 6 айлык болгондо ушу тамыр ушуга уланат дагы. Ошол себептен бул аз ооруйт, анан кийин түшүмгө тез жатат. Мына биздин көчөттөрүбүздү алып отургузуп атабыз, мына Кадамжайдыкын, Нокаттыкын, мына Кеңештикин, Наримандыкын. Алар эң жакынкы түшүм бергенде 7 жылда берип атат да. 7 жыл узак да эми. 7 жыл узак. Анан 7 жыл узак болгондон дагы анан кийин жанагынын берген мөмөсүнүн формасы чыкпай атат, мындай болуп. Дүйнө жүзү ал биздин грушаны, биздин кокон гилести, биздин шапталыны, биздин бадамды тааныбай атат. Мына ушулардын мынанын эң биринчи эмеси, родинасы бул Америка. Же Европадын бир мамлекети. Анан Туркияга булар мына ушул алмуруттун сортун жасаганы рухсат берилет. Французга сатылат дагы, анан булар ушуну жасап туруп дүйнө жүзүндө сатат. Азыр мындай болуп калды да, дүйнө жүзүндө мөмө сатыш үчүн сертификат керек. Сертификатың жок болсо, мына ушул сертифицированный гана питомниктин көчөтүн алып отургузуп 1 гектардан 100 гектарга чейин бакыла турган болсоң, мынанын өзүнүн историясы болот. Бак историясы бар мөмөнү, мисалы үчүн компьютерден эле салып койсоң, мына мисалы үчүн мына DVG, бизде DVG-ге мисалы үчүн 1 жылда 1 миллион тоннага чейин кардарыбыз бар DVG-ге.
Биздин өзүбүздүн мына алмуруттарды отургузуп атабыз, ал алмуруттардын кардары жок болуп атат. Ошол үчүн бизде мисалы үчүн дайыма мөмө өтпөдү, алма өтпөй калды. Семеренкону азыр орустар өздөрү отургузбай койгон. Биздикилер до сих пор отургузуп жүрөт. Мисалы үчүн чок güzel деген алманы дүйнө жүзү тааныбайт. Багы эрте бушар алма деп коебуз, аны да дүйнө жүзү тааныбайт. Ошодон биз сата албай дайыма кыйналып жүрө беребиз да. Муналарды өндүрүп кое турган болсок, азыр бизде сертификаттары бар. Сертификаттын номери бар. Ошо менен эле мына карагандан кийин Туркияга барып такалат, же Америкага, же болбосо Италияга, же Новая Зеландияга, же Канадага, же болбосо Польшага, же болбосо Голландияга, Германияга такалат дагы, же Чехияга. Болду, бул деген дүйнө жүзү таныган, анан кийин эң сапаттуу мөмө бере турган дарактын мөмөсү экен деп туруп эле буну алып кете берет. Болгону биз буну жакшылап багышыбыз керек да, агротехникалык эрежелери менен багыш керек. Бизде бакты мындай кылат да, биздикилер алат дагы Талайбек отургузуп коет. Туура айтасыз. Отургузуп коет да, карабайт. Бир күнү карасаң баягыны же парша түшүп кеткен болот, же щитовка басып кеткен болот, же совка жеп кеткен болот дагы анан кийин. Буну деген бул бизнес тармак катары караш керек да. Мисалы үчүн бак эгүү жөнөкөй эле иш эмес. Бул деген бул мисалы үчүн ошол эле таксисттик кылуу, же болбосо ошо тигүүчүлүк кылуу, же болбосо барып туруп бир жерде сантехник болуу, же бир башка бир кесиптей эле ушул кесип меники деп туруп, ушунун баардык илимин алыш керек элибиз. Анан ушуну илимин алгандан кийин, баккандан кийин жалаң момундай мөмөлөр чыгат. Ушул мөмөлөрдү алып башка жака сатса, жанагы 50 эле сотикте мисалы үчүн бир жылдык өзүнө керектүү мисалы үчүн бардык продукталарга, өзүнүн студенттерине бардыгына жете турган кирешелүү тармак акча чыгарып турат да. Мына шапталыга келели. Келиңиздер. Мына шабдалы. Мына шапталыны мисалы үчүн бизде эрте пиша тургандар бар да. Эрте. Мисалы үчүн ультра ранний деп коет. Шабдалыны отургузганда Талайбек же эртесин отургузуш керек, майда пиша турган, 20 майда даяр боло турган. Же болбосо 20 сентябрдан кийинки пиша турган эгиш керек да. Ошондо акча бар. Биздикилер болсо жалаң эле ошону эмне июль, августка коюп алгандагы бар жок бышыкчылык маалда бул не кор болот. Ошон үчүн ким ошол персиктен бак кылам дей турган болсо, персиктен сөзсүз түрдө же эртесин же кечин тандаңыздар. Түшүндүңүздөрбү? Ал эми мына алмага келе турган болсок, туугандар, мына Golden Delicious деген алма. Golden Delicious'те мисалы үчүн дүйнө жүзүндө азыр эң өлүп калган баасы $1.20 да. Мына болсо Жеромини алмасы мына. Бул дагы 1.20. Биздин алмаларыбызды азыр мына холодильникке салып, тияк-бияк кылып аткан учурда биздин алмалар 20 сомдон, 24 сомдон, 36 сомго чейин эле алат дагы холодильникке салышат да. Анан оны баягы стандарт болбогондугу үчүн сортировка кылгандан кийин сатыла турганы 100 тонна ала турган болсо, сатыла турган зорго 50 тонна чыгат. Анан баягы алманын баасы сразу 72-ге көтөрүлүп атабы? 72-ге көтөрүлгөндөн кийин жанагы алма уже конкурентно способный болбой калат. Ошону мисалы үчүн же дыйканга дагы, же коммерсантка да буйрубайт онун акчасы. Эгерде мындай стандарт алма эге турган болсо, бул ордунан $1 алынат дагы. Анан ошол сактоо пактоо ондой мындайына чыгарып берип туруп, анан кайрадан эле мына биздин Азия немебизде, Азия маркеттерде, народныйларда, глобустарда, фрунзелерде мына ушул мөмөлөрдү мына азыр 250 сом, 300 сомдон жогору. 450 сом мына алма 200, 130 сомдон болуп атат экен алмалар. Мына. Ушулардын бардыгы эртеге туугандар биз туура бак кыла турган болсок, бул өтө сонун тармак да. Ошон үчүн баягы мына аты жыты жок. Эч кандай неме баягындай кайсы фирма жасаганы белгисиз, сертификаты жок көчөттөрдү 36 жылдан бери отургузуп натыйжа чыгара албадык. Ошон үчүн мына ушул сапаттуу, сертификаттуу көчөттөрдү алып отургузуңуздар, туугандарым. Бул көчөттөр ошондо лабораторияда айтып калдыңыз, кайсыл жактан келет же өзүбүздөн чыгатпы, кайсы жактан жасалып келет, мисалы тамырдан деп айтып калдыңыз азыр. Бул көчөттөрдү азыр Туркия жасап атат. Туркияда азыр ушул Туркиянын немелери, ушул окумуштуулары ушуга аябай жакшы уклон берип,
Түркияда даже помидорлар инвентора болуп кеткен да. Орубайт помидорлор. Мына азыркы чыгарылып аткан дүйнө жүзүндөгү эң сапаттуу көчөттөрдүн почти 70% ошол Түркияда жасалат дагы, анан Европа мамлекеттеринде сатылып атат. Түркия ушуну аябай өздөштүрдү. Мына ушул лаборатория кое турган болсок, талайбек биз дагы өзүбүз. Мына ушундай көчөттөрдү чыгарып бергени бизде мүмкүнчүлүк бар. Адистерибиз уже бышып калды биздики. Биз ушул жөн эле жүрө берген жокпуз. Жөн эле көчөт сатып эле, ангенде мынтип эле балдарды окуттук биз. Азыр бизде мисалы үчүн 3-4 бала кадимкидей мынаны берип койсок, бир эле чырпыгын берип койсок, ушудан миллиардтаган көчөт чыгарып бере турган адистерди тарбиялап койдук. Мынакей тондар көрдүңүздөр. Куда кааласа, ушулар келсе, мына биздин мамлекетибиз бизди колдоп берсе, арзыбаган эле акча менен бүтөт. Бирок мына ошол Кыргызстандын ошол сапаттуу көчөткө болгон муктаждыгын мына ошо Борбор Азия багбандар биримдиги ошону чече алат да. Мынакей. Бул көчөттөр кайсы убактан кайсы убакка чейин азыр эгилет? Эми бул көчөттөр. Бул көчөттөр холодильникте турат. 31 майга чейин кенен отургузса боло берет. 31 майга чейин. 31 майга чейин кенен отургуза бересиздер. Биз былтыр практиковать этип 22 июнда да отургузуп көрдүк да. Суу эле болсо болду, кармайт да. Кете берет. Кете берет. Эми холодильникте сакталат экен азыр тондар. Мынакей. Бисмиллахиррахманиррахим. Холодильникке киребиз. Охо. Тондар караңыздарчы мына көчөттөрдү. Бул жерде азыр канча түрлүү көчөт бар? Бул жерде мына эң основной мына ушул алмурут алма, шабдалынын бир канча түрлөрү, кокон гилястын бир канча түрлөрү, анан кийин нектарин деп коет, жыңала шапталы деп коет, бадам бар бизде. Анан кийин мына ушул алмуруттун башка дагы сорттору бар. Анан мына ушул холодильник жөнүндө айтып кете турган болсо, бул холодильник стандарт холодильник. Мына ушуну бир Москвада иштеген бир ишкер инибиз куруп койгон экен. Ошонун шарапаты менен түшүп калыптыр. Стандарт. Бул дүйнөлүк стандартка жооп берген холодильник. Бул холодильникте көчөттөр 2 градуста +2де сакталат дагы. 6 ай эч нерсе болбой турө берет. Ойгонбойт. Мына бүчүрлөрү, мисалы үчүн, каттуу бойдон турө берет да бүчүрлөрү. Каттуу бойдон. Ойгонбойт. Мына биз алып, мына клиенттерибиз алып барып туруп отургузгандан кийин 10-15 күндө ойгонуп туруп, анан кийин бүчүр чыгарат. Анан жалбыракка айланат да. Мынакей тондар. Дагы айтылбай калган маалыматтар болсо толук айтсак, же болбосо видеону узартпай кыскартсак кандай дейсиздер? Эми неме даректери жөнүндө айтып коеюн. Даректе азыр биз көчөгө чыгабыз дагы, тондар силерге жакшы кылып, сиздер оңой таап келе турган адрестерин азыр Абдулла акебиз силерге түшүндүрүп беребиз. Мына азыр ушул эле неме ушундай эле холодильникте Баткен облусунда, Жалал-Абадта, ушул Бишкекте, анан Ысык көлдө. Мындан тышкары дагы 4 точкада сатылып жатат. Ушул областтардан алса болот, э? Болот, ооба. Мынакей тондар көрдүңүздөр, эгерде сиздер Баткенде жашасаңыздар, башка областтарда жашасаңыздар, биз агабыздын номерлерин жазып коем. Толук маалымат ушерден алсаңыздар болот. Анан буну кантип эгиштин жолун, кыскасы ушул тармакта кантип бизнес кылам десеңиздер дагы маалыматтарды сиздерге сыр сактабай толук түшүндүрүп берген. Көчөгө чыгып, аренда адрестерди бизге түшүндүрүп берели. Бир сураныч ушул видеону көргөн туугандардан суроолор болсо WhatsAppка голосовой жөнөтсөңүздөр, түс чалсаңыздар түшө албайсыздар да. Себеби дегенде биринин үстүнө бири чалат да. Туура айтасыз. Мына азыр телефонду өчүрүп коюп сүйлөп атабыз, азыр деген телефондор жарылып атат да жөн эле. Ошон үчүн голосовой жөнөтүп койгула. Кандай бак боюнча эле консультация керек болсо, Абдулла Ташиевич дайыма кызматыңарда. Мына ушул 2015тен бери кызмат кылып келе атабыз. Куда кааласа ушул акыр өмүрүбүз өткүчейин ушул кыргыз элим үчүн кызмат кылып, ушул Кыргызстанды ушул гүлдөгөн бакка айландыргыча аракет кылабыз иншалла. Мынакей тондар, ишиңизде ийгиликтер коштурсын, тапкан ташыңыз берекелүү болсун. Тондар, элибизге, жерибизге кызматты кыла берели. Рахмат. Абдулла ака, ошондо биз азыр Ош Ноокат жолунда турабыз, Эгерде Ош шаарынан келаткан болсо, чыгып атканда Ноокатты көздөгөндө, бул жерде Тараза бар экен. Таразадан бир аз өткөндө жолдун оң жагында жазылып турат экен. Мынакей тондар, караңыздар. Номерлеринен бери Абдулла аканын сүрөтү плакаттан бери жазылып турат экен. Анан тондар, караңыздар, могул жерде мына 2 бочка.
ушул заводду да аренда алып келе берсеңиздер болот. Эгерде сиздер, мынакей, Ноокат тараптан келаткан болсоңуздар, тоңдар, Ош шаарына кирбей, жетпей туруп, Таразага жетпей турасыздар да, жолдун оң жагында мынакей 2 бочка болуп калат. Ушуга аренда алып келе берсеңиздер болот. Мынакей, Абдулла агабыздын ишканасы мына ушул жерде. Мына варат ар дайым ачык болот. Мына ушул жерден кирип эле Абдулла ака менен учурашып, анан көчөттөрдүн түрлөрүн өзүңүзгө жаккан алып келсеңиздер болот. Кандай дейсиз? Туура.